Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сулайман Тоодогу субкат көрсөтүүбүздүн кезектеги түрмөгүн сиздерге сунуштап жатып, алдыда утурлап келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жалпы эли журтубузду, жалпы мамлекетибизди, жалпы ушул жыл ажыратып, жыл жаңыртып, жаңы жашоого да кадам коюп жаткан жалпы адамзатын ушул жаңы жылы менен куттуктап кетмекчимин. Ар бирибиздин үйүбүздө жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун, ойлогон ой максаттар, жаңы жакшы тилектер ишке ашсын деген аруу тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштамакчыбыз. Ал эми биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн сыйлуу коногу Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын ээси, Кыргыздын эсептелүү мыкты акындарынын бири Манап Алиев. Манап мырза, куш келипсиз. Рахмат. Сөздү мен Алакандын отундай болгон 2005 жылы чыккан Жолуң болсун жолуккан аттуу китептин бет ачарындагы бир кыска 3 куплет ыр менен баштагым келип турат. Өз элин сүйгөн дил болсун. Тоо гана тоону улаган, тооң жок тозуп кулаган, тоорулуп күйүп тоо болуп томуктай элин кураган, зоо гана зоону улаган, зооң жок бүгүн ураган, үйрүлүп түшүп зоо болуп үркөрдөй элин кураган. Манасың атаң пир болсун, ыйманың жаның бир болсун, өзөктөн турган ургуштап, өз элин сүйгөн дил болсун деп башталган. Мына 12 саптан турган 3 куплет ырда ушул элди, жерди, мекенди сүйүүгө болгон нар көтөргүс саптарды батырган биздин замандашыбыз Манап Алиев. Манап мырза, сөздү балким эл жер жөнүндөгү бир 2 сабагыңыз менен баштарсыз, анан сөздү ары урайлы. Амансыздарбы? Улуу дагы, уматтуу дагы кыргыз журтум. Атадан калган сөз экен, баарынан бийик кыргызым өз экен демекчи. Сукем айткандай, мен 2 сабыр менен баштайын. Жан күйөрүң болбосо, жалооруп, ыйлап, не пайда? Кыргыз калкың болбосо, кыргыз болуш де кайда? Ата журтуң болбосо, айтып эмне бешти? Өмүр арты өкүнүч, бир күн салган кейишти. Алмамбетиң болбосо, мүрү сынган куштайсың, канат күйлө учалбай, кара жерди муштайсың. Канекейиң болбосо, эл комбогон жайыксың, багыты жок калкыган, калагы жок кайыксың. Манас болгону, манас атка конгону, атпай кыргыз журтуна кут түбөлүк орноду. Кут түбөлүк орноду. Ушул бизге Манас атамды жараткан кыргыз атанын балдары ошол Манас болгондон баштап кыргыздын улуу куту орногонун, улуу аруу бийик элекенин билген абзел бүгүнкү күндө жашап жаткан аксакалдарыбыздан тартып бүгүнкү акыл эсин токтотуп өзүнүн кыргыз экендигин сезген уул кыздарына өрнөк болсо дейсин. Себеби нускасы болбой, тарыхы болбой, өзөгү болбой, нарк насили болбой, санаты болбой, эл болбой. Дүйнөдө 2 гана багытта айтылат: китептүү эл, китепсиз эл деп. Кудайым бизге ошол кыргыздарга шыбагасына, анын нарк насилине жараша атактуу Манастай бир Ооз-2 китебин аян аркылуу берип, муундан муунга өткөрүп келгени биз аны эч качан чочулабайлы,
Манас атабыздын Манасты өзү жомок дебейли, биздин жан дүйнөбүздөн, биздин наслибизден чыккан, бизде ошол кыргыздын пири катары Кудайдын улуулугу менен ошол кыргыздын дилине Манасты салып, муундан муунга өткөнүн эстесек болот. Буга бир мисал, ушу бизге дээрлик замандаш, өзүңүз билесиз, Суке, биз ошондо бир 10 жаштын тегерегиндеги курагыбыз болсо керек, 70-жылдын башында жаңылбасам, ошо бизге дээрлик замандаш болгон Саякбай атамдын о дүйнө салганынын да курагында биз ушу бузар дүйнөгө келген элек. Ошол киши 5,5 миллион сапты 1971-жылы. Ооба. 5,5 миллион сапты иесине салып, ошол бир мезгилде мен өзүм каракулжалык болгондон кийин ошол жерди көрбөсө да кийин балким филармонияда келип артист болуп көргөндүр. Ага чейин айтканында Каракулжа менен Тар бириккенде Кара Дарыя болот деп ошол аян аркылуу Манастагы жер суу аттарын айткандыгынын өзүндө бир кудурет, шык, бир кайталангыс, мындайча айтканда жанагы илимдин тили менен айтканда телегенес. Мен сыймыктанам ошо Саякбай атамдын ошол канча бир замандан мурун өткөн Манас атамын заманы менен жашаганынчы. Ошол эле мезгилде, ошо биздин заман менен мен бөркүмдө ишенем. Манас атамдын ошол айтылуу өзүңүздөр билесиз, аям менен Манас атам түшүмө кирип, Манас атамдын ошол касиети менен Манас айтып калдым дегендер бүгүн деле чыгышы мүмкүн. Ошол биздин доор менен жашап атканын бир сыр катары, бир баягы мындай бир жамаатташ бир параллель, мындай айтканда бир ааламдын бар экенин, Алла Тааланын улуулугун сезгенибиз бүгүнкү күндө эң бир башкы, эң бир олуттуу ой, бир көрөнгөн нарк насил деп түшүнөм да. Туура. Рахмат маке. Мына сиз өзүңүз айтып жаткандай, бул улуу элдин бир бучкагы болуп, улуу элдин урпагы болуп, улуу эл жөнүндө сыймыктанып айтып отургандын өзү бир жан дүйнөдөгү чоң толуп ташкан дөөлөт, сөөлөт деп айтсак жаңылышпайбыз. Ошол сыймык менен катар жоопкерчилик деген маселе бар. Бүгүнкү күндө өзүңүз айтып жаткан Манас атаны көтөрүп жүрүүнүн жоопкерчилиги, ошол Манас атабыздан бери келе жаткан, Манас атабыздан мурдагы ата-бабалардан бери келе жаткан бул кулаалы таптап кош кылган, курама жыйнап журт кылган, айланасындагы эл журтка калкы болгон жоопкерчилик деген маселелер бар. Мына ушулар жөнүндө сиз өзүңүздүн ой учуңузду уласаңыз. Себеби биздин сөзүбүз башталганда эле Манас атага кетип калды. Биз эми Манас атаны чубаганча ошол жоопкерчилик кыргыз мамлекетин, кыргыз элин, жалпы эле Кыргызстаныбызды, же болбосо жалпы адамзатка болгон айкөлдүк философиялык маселеге бир ой сереп салып көрөлү. Эң туура айтасыз, Суке. Бул жерде башат бар да. Маселе менин башатым, туулуп өскөн, киндин тамган жерден эле баштайын. Сиз Манастан, касиеттүү Манас атанын Кам Манастан улам сөз болгондон ошондо айтылат. Баатыр Манас баш болуп, кыргыз жигити каш болуп, көмүрдөй Каракулжанын көбүн атып алыптыр. Каракулжа аталып, ошондон кийин атагы түбөлүккө калыптыр. Бул Манастан. Эми мен өзүмдүн ошол бүгүнкү күндө Каракулжада калбай деле калса керек. Эми ошондо карасаңыз, мына Манастагы Каракулжа өзгөрбөй, бүгүн турса баш көргөндү көз көрбөй. Чоң теринин бучкагындай жериндин бугун айтам сөз талашып сөз бөлүбөй, ар бир ырым эң акыркы үмүттөй, ар бир сөзүм эң акыркы үгүттөй. Манас жерин жандан артык көргөндөн, алтын башты жүрүүм керек жүгүнтпөй, мекен үчүн өсүүм керек чигиттей, мекен үчүн туруум керек жигиттей. Көңүлүмдү суу сепкендей муздатып, кыргыз журтум турса дагы бирикпей, кыргыз журтум турса дагы бирикпей. Аруу таза
кир жукпаган тамчыдай, кара кулжа түбөлүккө калчыдай, качан болсун кызыр турган жылоолоп, мартабасын көктөн серпип алчудай, ырыспайдын үнү менен ырдаган ырас журтум кыргыз үчүн жарчыдай, ырас журтум түбөлүккө калчыдай. Муну айтып атканым ошол жана сиз айткан суроонун жообу катары эмес. Ар бир жер, ар бир кыргыздын ташы, ар бир чөбү ошол Манас менен башталып, Манас менен бүтөбү деп ойлойм. Себеби дегенде биздин наслибизде, биздин наркыбызда, биздин санатыбызда, биздин улуулугубузда Манастын сөзү, Манастын дили, Манастын пейли, Манастын айкөлдүгү, Манастын улуулугу, сиз айткан курама таптап журт кылдым, кулалы таптап куш кылдым дегендей, курама жыйып журт кылдым дегендей. Бул ошол биздин бөркүбүздөн, башыбыздан, чачтын учунан баштап, тырмактын учуна чейин ширелишип турушу абзел деп ойлойм да. Эми ошол өзүңүз айтып жаткан бул курама жыйып журт кылдым дегенди бир чечмелеп көрсөңүз өзүңүз. Элдин биримдигин ошол Манас заманынан бүгүнкү заманга ортого салыштырып, бүгүнкү заман кандай болуш керек дагы, келечекке биз кандай кадам ташташыбыз керек кыргыз эли? Биз Манаска эргип олтура берсек, заманыбыз ошол бойдон кетеби? Биз бул сөз баштоордон бери менин жеке пикиримде баягы баардыгы Кудайдын колунда экенин эске алышыбыз керек да. Кудайым ошол эң бизге насип этиптир кыргызга, ошол эң бир бөөнө, эң бир байыркы эл катары, баба кыргыз катары. Ошондон ушундан өзөгүн сактап, Манастай баатырын жаратып, бүгүнкү күнгө чейин. Бул ошол узак бир мөөнөттү айткандан кийин ал эл бир моно болбойт экен. Ал жуурулушуп канчалаган баягы өздүк өзөк менен тамыр камырда ийилип, тамыр жуурсаң камыр болгон ушундай бир бүтүндүк бир эл чыгат экен да. Анын курамы ошон үчүн жанагындай ар кушкан эл деп айткандан эмес, ошол өзөгүндө, наслинде ошол жанагы бир белгилүү тарыхый өлчөмдө убакыт ичине камтыганында болуп жатат да. Анан бүгүнкү күндө биз ага манчылга Манаска эргигенде эмес, ошол биздин эң негизги өзүбүз ар бир кыргыз баласында, кыргыз баласы, мына мен ойлойм, атка мингенде өзүнүн кыргыз экендигин сезет да. Чалды мингизип койсоңуз дагы баягы кан ойнойт дегендей. Анан ошого берген, ал бизден баягы ата бабадан өткөн, ал ата бабанын бизге берген калтырган белеги, насль наркы катары болсо, ал эми келечек ошого жараша түзүлөбү дейм. Анткени атка мингенден кийин баягы кыргыздын баягы мекенчилдиги дагы, журттун өзүнүн баягы шамалдай эркиндиги дагы сезилип, ошол эле мезгилде бир башка өзгөчөлөнгөн кыргызга гана таандык мүнөздүн өзү бул баягы айланып келип бүгүнкү аябай глобалдашуу, ааламдашуу заманында дагы өзүнүн баасын ал башка элдер менен жанагы байлык көпчүлүк сана санжырасындагы наслди кармаганына мен ынанам да. Себеби көпчүлүк элдин көбү баягы ичинен айтпаса дагы баягы баасын берип, өзүнүн ордуна коюп, бул мында акты ак, караны кара дегенинде өзүнүн оюн кыргызга бир таандык мүнөз ачык айрым айта алганында болуп атпайбы? Төп жолун кураган, кыргыз көчүн улаган, шаасы чыгып дүңгүрөп, жашы болуп кулаган, канат күүлөп талбаган, куштун изи калбаган, чапкан сайын нар кесип, чапсаң минизи жамбаган, алды кетип Урумга, арты кетип Кырымга, кыргыз көчүп тараган, азы калып Ырымга, элин жыйып эл кылган, эрин жыйып бел кылган, көтөрүлүп көпкөнүн Манас тыйып дел кылган, ата жери Анжиян алам деген эмеспи, алоо кеден бошотуп калам деген эмеспи? Бир караган адамга биздин замандашыбыз Манап мырза мына ушул жан дүйнөсүнө улуу айкөл
Кавлан Манастын бүт тулкусун батырып, ошо тулкуну кайра ийилеп чыгаруунун аракетин жасап келе жаткан замандаштардын бири десем мен жаңылышпасам керек. Şu Жангүйөрдүн ичиндеги бул эл ынтымагы жөнүндөгү бир өзүңүздүн саптарыңыздан эстесеңиз дагы, анан биз Кыргыз мамлекетин бүгүнкү күндө кандай бир өсүп өнүккөн бейпил мамлекет катары өсүп өнүгүшүнө салымыбызды кошобуз. Бул атадан калган сөз деп ойлойм. Адамдын ыйманы менен жаны бир болуш керек го. Ажырым болбой. Имандын өзүндө Кудай турат. Алла Таалабыз турат. А жандын өзүндө ал руханий жан дүйнөнүн жана көрөнгөнүн болгондугу баарынан бийик да, анын бир өзгөчөлүгү мына өзүңүз караңыз. Биз ушунан чыксак. Ал байлык, мансап, ал өз жолу менен экен. Ал атадан балага өтөт экен. Ал деп баягы бир чек коюп, бир багыт айткандан алысмын, бир гана азбас, тозбос. Бул нарк насил менен улуу сөз экен. А калганынын баары өзүңүз жакшы билесиз, тарыхтан алалы, ошол Чыңгызхандан алалы, темирден алалы салдырган шаарлары калган күндө дагы анын орду, ошол анын багыты, анын ошол изи баягы туюнтулганы баары сөз менен берилет экен. Анан мен бир Кудайдан миң мертебе кыргыз болгонума тооба келтирем, баягы сөздү кадырлаганы, сөздү барктаганы, баягы эң башкысы кыргызда өзүңүз жакшы билесиз, баягы сөздөн жыгылган жаман деп ошого бир кейгени. Анан эми мисалы 100 адам болсо, жок дегенде бир 3 адам бар деп ойлойм, ошол наркты, насилди тутунуп, ошону багыт көргөнчү. Анан бул келечек десе эле ал келечек, ал келечекти курабыз дегенде эмес экен да. Ага ал өзүнүн жанагы багыты менен адамдын насилине, пейлине мен ойлойм. Анын ушу түпкү көз карашына, ниетине жараша эле келечек болот деп. Ал себеби баары Кудайдын колунда, баягы Кудай деген адам кур калбайт. Карга кузгун сагызгандын үндөшү, таңшып турган булбул куштун күндөшү. Мен кайгымды желге жазсам желектей, амандыгым желбиреди белектей. Аксамай аппак апалар сактап сулуулук, тактамай айткан аталар сөзү улуулук, түтүндөй булап жашоодон берген кабарды, көз жаштай кулап жашаштын өзү жылуулук. Көргөн үчүн кыргыздын тоосун чалкыган, көңүлүм куунап, көңүлүм эргип балкыган. Манасты берген, Оз эки китеп жаратып, айландым ушул, айланам кыргыз калкыман. Балекен болбоңуз. Өткөндүн белеги тилибиз, келечегиттин желеги дилибиз депсиз. Адамды тил ал башатың башың. Ошон үчүн айтат, эң башында сөз болгон дейт. Сөз деген ал Кудай. Кудайды таануу. Ал эми дилибиз деген ал биздин кыргыздыгыбыз. Ал келечектин туусу болот. Анын негизи болот, анын нускасы болот, анын пайдубалы болот. Мен ушундай, дилдин өзүндө ал биздин руханий дөөлөтүбүз. Дилиң болсо бардыгы болот деп ал жалпы сөз. Дилиң болсо ал сенин нускаң да болот, насилиң да болот, мамлекетиң дагы болот. Ошол эле мезгилде тилиң дагы болот. Дилиң болсо ошонун келечеги дагы болот да. Болбосо эми ааламдашып өзү геологиянын мыйзам чегинде түгөнбөгөн, бүлүнбөгөн, жок болбогон эч нерсе жок. Маселен. Бирок ошо жок болгуча, ошону сезгендин өзүндө болбойт. Маңкурт болгондон көрө кыргыз болгон 10 эсе жакшы да. Сизге окшоп тамашалап айтканда калпак кийип турганыбыз. Ал эми калпакты кийип маңкурт болгондор канча маселе. Калемсаптын эмне кереги бар маселен, аны жазбаса 1000 кооз болсо да.
Ошон үчүн өзүңдүн нускаң, населиң, айтар ийик ой сөзүң болуш керек да. Ага негиз бар. Ага сенин нускаң бар. Маселен мына бир эле нерсени алалы. Мына Токтогул. Жеңи жок. Барпы? Булар эл баатыры болгон эмес. Ел жазуучусу болгон эмес. Токтогул сыйлыгын алган эмес. Же болбосо эл акыны болгон эмес. Же болбосо Манас орденин алган эмес. Алардын улуу күчү, кудурети алардын айткан сөзүндө болбойт. Маселен, толгой тарткан Кыларкан Токтогулдун кербези. Топ жыйында сайраган Токтогулдун кербези. Топ жыйында сайраган Токтогулдун кербези. Же болбосо мисалга Барпынын эле сакы. Балаң калса мал табат. Кадырыңды көтөрүп, көңүлүң сенин ким табат. Же болбосо жеңи жок мисап бар, аккан суусу элемне. Анын ал деген азбас тозбоз, муунга өтө турган, сөз кадырлаган адамдын нускасына окуганда дагы баягы эсине отура турган. Анан мен таңдандырып, суктандырып, маселенчи, мына Барпын эле ашыктык эле 2-4 сабыр маселен. Өрүктөн чапкан кашыкпыз, өрдөк моюн сулуугуз, өзүңүзгө ашыкпыз. Алдыдан тиктеп кылгырган көзүңүзгө ашыкпыз, көңүлдү алып сүйлөгөн сөзүңүзгө ашыкпыз дейт. Муну мындай карасаң, бир канакка жөнөкөй, экинчиден ошол эле мезгилде адамга болгон таасири, экспрессивдүүлүгү, ошол эле мезгилде адамды бир ойго, мындай бир комузду, Машботойду четкенде эргиткендей бир Шаңдуулук Ниязалынын жана Атайдын күүлөрүндөй, же болбосо Болуш Мадазимовдун күүлөрүндөй бир жанагындай уйкуп кайкып бир эргиткен сөзүндө ушундай кудурет күчү болуш керек экен. Анан ошонун оюңа келет, себеби оюңа келгенде эмне келет? Ал журттун баасын, баркын ашырган, анын салып койгон 10 кабат үйлөрү, же болбосо экономиканы өстүргөн байлык эмес экен да, ал деле болсун. Анын эң биринчи өстүргөн руханий дөөлөттүн бийиктиги, туучусу ошол жанагы элдин, журттун баасын ашырган анын насли менен наркында, анан кийин сөздүн күчүндө экен да, кудуретинде экен да. Анын ошонун мына эми сөз кудурети жөнүндө кетип атат. Мына жогоруда сиз Барпынын жалпы асыл зат, аял затына арнаган бир 3-4 сабын айтып өттүңүз. Ушул китептериңиздин ичинде кыргыз кызы, кыргыздын энеси деген өзүңүздүн бир аныктамаңыз бар экен. Ушуну кайсыл негизден алып чыгып, кайсыл негизден ушуну китепке коштуңуз эле? Кыргыз кызы кыргыз үчүн энесиң деген кыргыз үчүн энесин. Себеби кыргыздын кызы кыргыз үчүн эне болгонунун бир үлгүсү, бир мисалы катары эле мына Курманжан жатка энени алалы. Ал жалпы эле маселен өзү тууп өстүргөн, өзү жанагы бу жарык дүйнөгө алып келген балдарын эне болгон жок. Ал журтка эне болду. Маселен бир эле мисал. Эгерде ошол өзү ошол алай жергесинде жошолук алып барып койгула деген эмес да, өзүңүз жакшы билесиз. Журттун баасы, журттун энеси катары. Мени алып барбагыла жошолуга, мени мына Сармазарга койгула деп атты. Өзүңүз жакшы билесиз, мына Сулайман тоонун тегерегинде Сармазар деген атактуу мазар. Ал жерде атактуу ыйык адамдар, бийик адамдар канча жылдан бери ал жанагы Бабурдан бери келе жаткан мазар. Бабурдан, атактуу Бабурдан бери. Анан ошол улуулукту, ошол эне экенин сезип, ошол жанагы нускасы. Өзүңүз жакшы билесиз, ар бир нерсени илгерки ата-бабанын чегинде атаңын сөөгү каякта жатат, ошол менин жерим дегенде. Эгерде анын көрөңгөсү болбосо, улуулугу болбосо, айтпаса балдары өзүңүз билесиз, ошол жана жошолуга ошол өздөрү турган тиги Кичалайга алып кетмек. Кичалайга алып кетмек. Балдар мени Сармазарга койгула. Тиги силерден өтүнүчтү акыркы осуят. Керези? Керези катары кетип атпайбы. Буну менен бул эмне?
Муну менен баягы атанын жери деп жана өзүңүз айттыңыз, ошол жанагы атанын анжанын, ата жерин алайын, ал океден бошотуп мен түбөлүк калайын деген сөздүн маанисинин өзүндө эле бул ата бабанын сөзү. Анжияндык кыргыз, арка кыргызы деген сөз болду. Анан бир келеге орус тилден түздөн түз которулган түндүк түштүк деген сөз пайда болду маселечи. Ал географиялык белгини менен ал эмне деген? Ал деген мында кулакка жат. Арка кыргызы, анжияндык кыргыз. Өзү эрежеде. Бул маселен анжандык кыргыз десе, ал анжандыкка ээлик кылгандык, же болбосо анжан биздин жер деген ойдон эмес. Ал тарыхый нерсе. Маселен биз Алтайды айтып атабыз, башатыбыз Алтайдан чыккан. Бул тарых деген. Ошонун өзүнүн башчыгы эски нугун башатын, булактын башы көзү каерде экенин билген жакшы да, биздин башат. Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Анын муну менен баягы кыргызды сиз айткандай көтөрө чалып мактоодон алыспыз. Биз ошол мактоого өзүбүз татыктуу болушубуз керек экен. Татыктуу болгондо сен үйлөрдү куруп шаарга, же болбосо жана сити маркеттерди куруп, же супермаркеттерди курганда эмес. Адамдын жан дүйнөсүнө рухуй маркеттерди куруш керек экен. Рухани жанагы наслиндеги, наркындагы. Эч качан, эч убакта жанагы биз дөөлөттү пулдан, тыйындан, тыпырдан байлык менен курабыз десе, анда жок болот, урайт эртеби кесип. Ал эми кундан, намыстан, анан ошол эле мезгилде рухани дөөлөттөн ушул урабыз дегенде, ал түбөлүктүү болот. Мисалы мына бир эле мисалдар ал. Тибетти 5 миллиондон ашык улуу Кытайга такат берип аткандыгында эмес. Ошол өзүнүн китеби бар экен. Ал ошон үчүн жанагы Америкасы болсо да, башкасы болсо да, Тибет дегенде бүттү. Баягы өзү цивилизациянын чоң ортосу Тибеттен алып атпайбы. Ал жер кайра өзөк болуп чыгып атат. Өзөк болуп чыгып атат. Бул шамбаланы айтып атсаңыз мына. Бул ушул дүйнө ошол жанагы тибеттиктер сактап калат дегендей пикир да. Азыр өзү. Ал жана ааламдашууну айткан жанагы атактуу, өзүңүз билесиз, эки кланда эле кетет. Ротшильдтер, анан кийин Рокфеллерлер, баягы миллиардерлер. Ошолордун негизинде ошолор түзгөн саясат менен бүгүнкү аалам өнүгүп атса, ошолор окумуштуулардын азыр пикири шамбала, маселен бекер өзүңүз билесиз, орус окумуштуусу жана сүрөтчү эрериктердин барганы бекер эмес да. Ошондой өзөктүү биз ошого жакын экенибизди өзүбүз сезбейбиз. Ошого багыт алганыбызда мындай бир аруу эл экенибизди, аруу дегеним жанагы ал кийинки тилде ари болуп кетти, башка болду, ал өзүнүн эркинде. Биз ошону баасын баркыга, ага бизге өзөк болуп атпайбы? Мисалы кайсы элдин манасы бар маселен, ошол келип туруп бизге дээрлик замандаш, дагы кайталап койгонго кечирип койсук экен. Ошо Саякбай атанын титине салып 5,5 миллионду айттырып атпайбы. Бу Саякбай менен бүттү деген ойдон алыспыз. Себеби дагы кыргыз бар да, дагы ошо касиеттүү манас атабыз бар да, дагы бир биз ар кандай жакшылыкты күткөндөн үмүт үзбөйлү деген сөздү айткым келет. Бул үмүтсүз шайтан деп коет эмеспи? Мына жогоруда өзүңүз бир топ жан дүйнөнү байытуу менен жалпы адамзаттын өнүгүүсүн алдыга сүрөсө болот деген тариздеги сөздү айтып өттүңүз, Маке. Бай болгонун көрүшүп пайдасыңар, жеп ичкени сүйлөшүп майдасыңар. Элдин акын жегендер ажы болду, элдин уулу дегендер кайдасыңар. Журттун уулу дегендер кайдасыңар. Калп айтканын эп көргөн айласыңар. 7 кабат бийикте кол жетпеген, жеңичинен пара алган жайдасыңар. Өз элим өз элинде улагада, эл деген эр төштүгүм буламада. Эл деген байлык менен алмаштырып, эр деген сатам деген убарада. Эр деген сатам деген убарада. Кыргыз жерин аздек деген таризде, кыргыз уулу чындап болсоң ар изде.
Кыргыз жетим кыргыз жери болбосо, комуз жетим тили катып Парижде, комуз жетим тили катып Парижде, аты уулдук парыз керек ар иште, элге дагы манас керек атадай. Камкордукка муктаж сымал наристе, кыргыз бүтүн коробой тилибиз бар, кыргыз түгөл кемибей дилибиз бар. Кыргыз үчүн жан берген кам манастай. Кана бүгүн канекей кимибиз бар. Кана бүгүн канекей кимибиз бар. Ала тоонун улуу даңкы ушунда, күндүн соңкун нуру конгон учунда. Жылдыз болбой калсак мейли арга жок. Кыргыз болбой койсок өлүм учурда, кыргыз болбой калсак өлүм учурда. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына жогорудагы макемин бул саптарынан ар ким өзүнө жараша баа нарк насилине бир баа алса болот деген түшүнүктөбүз. Албетте бүгүнкү күндө кайсы бир жасалматка жамынып алып, кой терисин жамынган далай нерселер болуп жаткандыгына жалпы замандаштар күбө болуп жаткан учурда муну айтып коюу, ачуу болсо дагы чындыкты айтып коюу ар бирибиздин парзыбыз, милдетибиз экендигин унутпашыбыз керек. Ал эми менин колумда Каректеги узун жол деген макемин акыркы чыккан китептеринин бири. Буюк кан курган өмүр, суу куйган кумган өмүр, чындыгын чынын айтпай эк көзүн жумган өмүр, бети көө кара көмүр, көөнөдөн калган өмүр, көзү чөө бети түктүү ушундай жалган өмүр, үздүгүп жанын үрөп жутунган жуткуч өмүр, тойсо да көзү тойбой болгону туткуч өмүр деп мисал келтирип айтып жатканым. Бул өмүр ченелүү, саналуу, эсептелүү убакыт. Ал эми биздин бүгүнкү бир жарым сааттан ашык ушул жерде сүйлөшүп олтурган убактыбыздагы ченелүү аягына чыгып баратат. Өзүңүздүн бир жакшы элге журтка болгон ак тилек, аруу үмүтүңүздү айтуу менен оюңузду жыйынтыктасаңыз, анан биз телекөрүүчүлөрүбүз менен коштошолу. Биринчи кезекте кыргыздын бир касиеттүү сөзү бар. Ошону айткым келет да сизге. Элге батуу деген. Элге батпайт көбү, билесиз. Бирок элдин бир улуу касиети көпчүлүктүн айтат. Ар оюндагысын айтпайт дагы экен да. Баа сыртынан койчу ошону дейт. Жаман болду. Жаман бол. Ошол паракорду койчу, жуткучту койчу деп коет. Анан ошол элдин кам манас атабызда элдин дитине толуп, анын элдин баасын баркын көтөргөн азаматтар саналуу болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө намысың Айкөл Манас, абийириң Атачыңгыз. Түбөлүк жерде жашагын улуу кыргыз. Ушул сөздү айткым келет. Себеби биз ар бир кыргыз уулу, кыргыз кызы, менин намысым Айкөл Манас, абийирим Атачыңгыз, насилим наркымды берген, мени жарыкчылыкка алып келген улуу кыргыз десе, эч ким, эч качан, эч жерде, Англияда болобу, Россияда болобу, Японияда болобу, эч качан кем болбойт. Эч качан жаңылбайт, жазылбайт. Себеби Ала Тоо бар. Сооронбай Жусупов айтмакчы, Ала Тоо барда мен бармын дегендей, Ала Тоо барда кыргыз бар. Кыргыз барда Ала Тоонун баасы дагы, баркы дагы, шаасы дагы ашат. Себеби мен муну эмне үчүн айтып атканым, элдин учугур эмес экен. Манастан кийин деле кыргыз жашап атат. Чыңгыздан кийин деле кыргыз жашап атат. Ошол өзүнүн учурунда ошо Манаска тете, ошол эле Чыңгызга тете уул кыздары чыгарынан биз үмүт үзбөйлү. Алла Тааланын бир улуулугун, анын улуу касиетин, анын дитинде, анын дилинде болуу менен сураналы, табыналы,
Ал биз ошол байлык убактылуу ана кыргыздын түбөлүк болушун тилеп, ошондой эле келе жаткан жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун, улуу урматтуу, нускалуу, Камманастын урпактары улуу журтум, кыргыз журтум. Суке, сиз ар дайым ушул арбактарды баасын баркын ашырып, арбактар ыраазы болсун, көтөрүп келесиз, айтып келесиз сөзүңүздү. Кимдерди гана бул жагы Алтайдан Түркияга чейин, бул жагы Когонго чейин барып баарын көтөрдүңүз. Ошо арбактардын арбагы ыраазы болсун. Кудайым сизге жар болсун. Анан кыргыздын туусун көтөрүп, кыргыздын баасын баркын ашырып келгениңизге сизге ушул жасаган ишиңиздин акыбети кайсын деген тилекти айтам. Дагы бир жолу сизди жаңы жыл менен куттуктайм. Ошондой эле жаңы жыл менен баарыңыздарды куттуктап, бир жакшы жылдан аман, айдан эсен чыгып, бир жаркылдап, ошол өлкөнүн бир туусу желбиреп, өлкөнүн мартабасы ашып, өлкөнүн зоболосу көкөлөп, өлкөбүздүн кыргыздын жеринин шаасы, баасы ошол жанагы эң бир жеңиш чокусундай бир көкөлөп бийиктип, көкчелип турусун каалайт элем. Рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бүгүнкү маектөрдө Алкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын ээси, кыргыздын мыкты инсаны, мыкты акыны Манап Алиев болду. Биз Макемин менен Сулайман тоодогу субкатыбызды жыйынтыктап жатып, дагы мынау 2015-жылы чыккан Каректеги узун жол аттуу китебиндеги акыркы саптары менен жыйынтыктап кетким келет. Кыргызга кыргыз жерин кут кылып, кыргызга кыргыз жерин түбөлүккө буйрусун, күндү беттеп бара жаткан жолунда, кыргызга манасындай ай көлү баш болуп, кыргызга бакайындай көсөмү каш болуп, көчү көчкө улансын да, кыргыз өөрчүп куралсын. Кыргызга жакшылыгын ыроолоп, кыргызды кызыр жылоолоп, кыргызды зоболосу көтөрүлүп, кыргызды колдоочусу колдосун деп мисал келтирип жатканым. Маке, сиздин тулку боюңузда кыргыз деген сыймыктануу дагы, кыргыздын оош кыйышына күйүп жанган өкүнүч, арман дагы бардыгы батып жатат. Аны бүгүнкү биздин азынаалык көрсөтүүбүзгө батыруу кыйын. Сиздин дагы ишиңизде ийгиликтер болсун. Алла таалам узак өмүр, жаш берсин. Ошол берген жашты бир зоболосу бийик, оомарта артык жашоо өтүүнү насип кылсын деген тилекти кошумчалай кетейин. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктап жатып, дагы бир ирет алдыда келе жаткан биздин жаңы жылыбыз жакшылыктарды алып келсин. Эли журтубузда жакшылык болсун, мамлекетибизде тынчтык болсун. Жалпы Кыргызстаныбыздын зоболосу көтөрүлгөн ооматтуу, дөөлөттүү, сөөлөттүү мамлекеттердин катарында дүйнөсү түгөл эли журту аман, байлыгы арткан, ынтымагы бекем болгон мамлекет болсун деген тилекти кошумчалай кетким келет. Ар бир үйдө жакшылык, ийгилик, береке токчулук, бейпилчилик болсун. Кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.